Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу көрүүчүлөр, Элтер мамлекеттик телевизия компаниясынын күн маек программасын көрүп жатасыздар. Студияда сиздер менен Айбек Мусаев. Ысык көл туристтик гана борбор болбостон, бүгүнкү күндө айыл чарбасында продукцияларын кайра иштетип чыгаруучу ири аймактардын бирине айланды. Бүгүнкү күндө мөмө жемиштерди кайра иштетүү, аларды өндүрүү багытында бир катар кыйла иштер жүргүзүп жаткандыгы сиздерге белгилүү. Студиянын меймандары менен тааныштыра кетейин. Ишен Кожалиев, Түп райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы, акими. Ошондой эле жанатан бери биз кеп кылып аткан коомдук уюмдардын бири Карагат фестивалинин уюштуруучусу Нурлан Токонов мырза. Нурлан мырза, мына сиздердин коомдук уюм бир канча жылдан бери ушул Ысык көлдө мөмө жемиштерди көтөрүү багытында иш алып барып келе жатат. Эмне жасай албай калдыңыздар? Туура белгилеп кеттиңиз. Негизи бул долбоор ошо Карагат плюс деп аталып, ошо 3-жылы ошо Ысык көл регионунда, бир гана Ысык көл регионунда, ошо баса белгилеп кетели, өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүп келатат. Негизинен ошо жергиликтүү өз алдынча башкаруу мекемелери менен Түп район администрациясы жана башка райондор менен биргелешип ушул ишти аткарып келатабыз. Негизги эле ушул долбоордун максаты ушул региондогу ошо дыйкандар өстүрүп жаткан мөмө жемиштерди даңазалоо жана ошо фермерлердин кирешесин жогорулатып, баягы ошо жергиликтүү калктын жашоо шартын оңдоо негизги максатыбыз болуп эсептелет. Ошол максатка жетүү үчүн биз бир нечелеген багыттарда иштерди алып барып келатабыз да. Эгерде кыскача атап айтып өтсөк, көпчүлүк элдер Карагат плюс долбоор десе, жалаң гана ошо Карагат менен эле иштейт экен деген түшүнүк бар да. Кеп анда эмес, бул жерде ошо Карагат анан плюс дегенди да өзүнчө бир табышмак жатат. Плюс дегенибиз анын аркасында башка мөмө жемиштери, андан башка дагы иштерибиз бар деген сөздү түшүндүрөт да. Анан бул жерде бир негизги бир 5 багыт менен иш алып барабыз. Бул биринчиси ушул жергиликтүү ошол аймактагы биз ошо фермерлер өстүрүп аткан көчөттөрдүн жаңы сортторун алып келүү. Ошо аймакка жаңы сортторду алып келүү менен ошо фермерлердин продукциясынын өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуу болуп эсептелет да. Экинчиден, бул багытта биз жанагы жергиликтүү питомниктер менен бир нечелеген иштерди алып барып атабыз. Ошо 3 жылдан бери ошо жаңы сортторду алып келип атабыз. Алыскы чет өлкөдөн, жакынкы чет өлкөдөн дегендей. Андан сырткары биз азыркы учурда аябай ушул айыл чарбасында актуалдуу тема болуп турган бул тамчылатып сугаруу технологиясын киргизүү боюнча дагы бир чоң иштерди жасап атабыз. Бул боюнча дагы ошол коомчулуктун, ошондой эле жергиликтүү администрациялардын кабыл алуусу жакшы. Ошо биз жасап аткан иштерди андан ары чоң масштабта да жайылтуу боюнча азыр биргелешкен иштер жүрүп атат да. Андан сырткары ушул жана сактоочу жайлар. Ошо мөмө жемиштерди кантип сактайбыз, кантип убакытта, кыска убакытта сактап, андан ары баа жогорулаган кезде сатуу. Ушул боюнча дагы сактоочу жайларды тааныштырып атабыз да. Айылдарда буларды ошо чакан кредит менен фермерлерге жеңилдетилген пайыз менен ошо сунуштап атабыз. Мындан сырткары азыркы учурда дагы бир ошо айыл чарбасындагы актуалдуу болуп аткан бир маселе бул күнөөсканаларды тааныштыруу, теплицаларды. Ушу күнөөсканаларды дагы ошо кредит катары 4-5 жылга чейин 10% ставка менен ушул фермерлерге жергиликтүү кредиттик уюмдар аркылуу ошо сунушталып атат да. Мындан сырткары атайын бир багытыбыз бар, бул окууларды жүргүзүү. Ошо быйылкы жылы ушу долбоордун алкагына 15 айылы кирди. Буга чейин дагы 35 айыл камтылган. Ошо жалпы 40 айыл ушул долбоорго камтылып, Рахмат, Нурлан мырза. Ишен мырза айтсаңыз, мына азыр Нурлан мырза айтып атпайбы? Түп районунан сырткары дагы башка Ысык көл өрөөнүнүн бир катар райондору менен иштешип атабыз депчи. Сиздерге ушул коомдук фондунун кандай көмөктөрү тие алды? Дыйкандар менен иштешүүнүн багыттары туура коюлуп атабы? Сиздерге кайчы келип калган жокпу сиздердин иш аракеттериңиздерге? Эми бул АВЭП коомдук бирикмеси бизге көп эле жардам берип атат. Мына быйылдан баштап биз Евразеске кирип атабыз. Толук кандуу киребиз. Киргенден кийин мына биздин район негизинен дан эгиндерин өстүрүүчү район. Эми дан эгиндери мына жакынкы Казакстанда, Россияда мамлекеттери субсидировать этет. Ошого байланыштуу алардан өндүргөн дан эгиндерди бизгедикине караганда дээрлик арзаныраак болгонуна байланыштуу ошол конкуренцияга
туруштук бере албай калышы мүмкүн да. Ошого байланыштуу биз өзүбүз ушу элдерибизди ушу айыл чарбасын негизи баягы аз жерден көп каражат алчу тармакка өткөрүшүбүз керек биринчиден. Экинчиден ошо элдин мына калкыбыздын да саны көбөйүп атат. Андан сырткары мына жылдан жылга өзөндөгү сууларыбыз азайып, мына жаңы технологияны колдонуп жана сууну үнөмдүү пайдалануу керек да. Мына ошонун баардыгын өзүттүктө суунун деле кереги жок го дейм. ошо эми кереги жок деп айтыш кыйын. Азыр мына күндүн ысыгына байланыштуу мына азыркы убакта мына сугат маселеси азыр керек болуп турат да. Ушуга байланыштуу мына бул АВЭП коомдук бирикмеси окутуп аткан, бизге үйрөтүп аткан нерселердин баардыгы бизге азыркы убакта актуалдуу жана керектүү деп эсептейм да. Анан булардын бири жакшы жери жанагы питомниктерди терден баштады да. Анткени мына чет мамлекеттен сатып келген көчөттөрдүн баасы мына 150 сомдон тегерегинде болот да. Биз ошол көчөттөрдү алып келип туруп өзүбүзгө көбөйткөнгө толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Өзүбүздө көбөйтүп сатсак, где-то бир ошол көчөттөрдүн баасын 3 эсеге төмөндөтсө болот. Андан кийин ошол чет мамлекеттен алып келип отурбай эле өзүбүздө өстүрүп, ошо фермерлерге көбөйтүп бергенге толук мүмкүн. Канча питомник түзүлдү сиздерде? Биздин райондо азыр 1 эле питомник түзүлдү. Эми бара-бара дагы көбөйткөнгө Мен билгенден түптүн жери бул кара топурактуу, нымдашкан, мындай айтканда илгери түштүктөн келген дыйкандар айткан экен, ой бул жерди сугарбай эле нанга кошуп шубап жей турган жер экен депчи. Анысыкандай ушул айыл чарбасын өнүктүрүү багытында ушул коомдук фонддон сырткары мына бүгүн Нурлан мырза айтып атпайбы, биз жана күнөз каналарды ишке берип атабыз деп. Ушул дыйкандардын арасында жасалып жаңы новаторлук иштерди жайылтуу багыттарын сиздер кандай мындай колдоого алып атасыздар? Биз эми мамлекет тарабынан колдоого алып, жанагы өкмөт тарабынан берген кредиттерди ошо максаттуу пайдаланууга жумшаганга биз аракет кылып атабыз. Ошого көзөмөл кылып атабыз. Мына питомник эми күнөскана боюнча айтып кетпедиби? Мына уже биздин райондо азыркы учурда бир 4төн ашык күнөскана салынды. Ошол жерге барып Бул азбы көппү? Сөзсүз аз да, аз. Эми негизги бир маселе бул жана каржы булагы чечилбей атат да. Ошо каржы булагы чечилсе, бизде ушу күнөскана менен иштечү кардарларыбыз өтө эле көп. Каржы булагы мына айыл чарбасы өзүңөр билесиңер, айыл чарбасына бөлүнгөн каражаттын биринчиден аздыгы, экинчиден жанагы мөөнөтү өтө эле эме да аз. Анткени мына берип аткан сиздерге айыл банк тарабынан атайын жеңилдетилген кредиттер берилди. Ошол кредиттерди алууда мына Нурзан мырзалар новаторлук кылып аткан иш чараларга багыт берип, дыйкандарды ушул багытта иштесеңер кандай болот деп мындай сунуш пикирлер айтылабы? Сунуш пикирлер айтылат. Сөзсүз түрдө биз өзүбүздүн рекомендациябызды, сунуштарыбызды беребиз, банк менен иштешебиз. Анан мен жана айтып кетпедимби? Ушул айыл чарбасына салынган акча каражаттын мөөнөтү аздыгына байланыштуу бул иштер көбү токтоп турат да. Анткени мына айыл банктан берилген кредит мөөнөтү эң узун эле 2 жылга. 2 жыл, анан 1 квартал өткөндөн кийин уже кайтарымын сурай баштайт да, четинен төгүш керек. Эми айыл чарбасы өзүңөр билесиңер, бул мөөнөтү көп. Бир алмабак тиксе же болбосо ушу карагатты тиксе, бир өзүнүн отдачасы баягы бере турган убагы бир жок дегенде минимум бир 3 жылдан кийин бериш керек да. Ошол мөөнөткө күтө албай эле баягы фермерлер ошол тармакка өтүүгө Сиз кыйын болуп өкмөттөн турат. эмне суранат элеңиз? Мүмкүн айыл чарба жеңилдетилген кредиттерин мүмкүн узак мөөнөткө берсе деп ойлойсузбу? Айыл чарбасына берилген кредиттердин мөөнөтү жок дегенде дээрлик бир 10 жылга болуш керек да. 10 жылга, анан жанагы пайызы башка мамлекеттердегидей бир жок дегенде бир 5-3% түшүрүп берсе, айыл чарбасы өнүп кеткенге толук мүмкүнчүлүк бар да азыр биздин шартта. Мүмкүн рыноктук заманда ошол 3%, 5% туура келет болду экен? Сөзсүз түрдө туура келет да. Мына жакынкы эле Казакстанды алсак, Казакстанда айыл чарбасын субсидировать этет. Жанагы алынган техникаларды, алынган үрөндөрдүн 50% мамлекет өз карамагына алып туруп, Россияда да ошондой да төлөп берип атпайбы мамлекетчи. Бизде Нурлан мырза, мына сиздерде түптөн башка дагы бир канча Тоң, Жетегүз, Ак Суу деген райондор бар.
мен билгенден ушул сиздердин күнөс калалардын айрым дыйкандары өздөрүнүн жемиштерин алып аткан мезгили бар. Канчасы бутуна туруп калды? Бул күнөөсканалар салынып баштаган 2-жыл болду. 2-жылы ошо иштетип башташты. Бул жерде 2 багытта биз күнөөсканаларды коомчулукка сунуштап атабыз. Биринчиси долбоордун көмөгү менен атайын жана социалдык мекемелерде коебуз. Бала бакчалар, балдар үйү сыяктуу ушундай мекемелерге күнөөсканаларды ушу долбоордун эсебинен салып берип атабыз. Экинчи максатыбыз, экинчи багытыбыз бул жана кредит аркылуу ошо күнөөсканага, атайын күнөөскана деген кредит бар. Силердики? Бул Кумтөр компаниясы аркылуу түзүлгөн 3 кредиттик уюм бар, жергиликтүү. Ушу Жети Өгүздө, Балыкчыда жана Тоң районунда жайгашкан. Бирок ушул 3 кредиттик уюм жалпы Ысык Көл облусун камтыйт. Бардыгына өздөрүнүн кызматын көрсөтөт да. Бул жолду жогорку суммасы канча? Жогорку суммасы эми бул жерде фермер өзү бизнес план менен кайрылат. Ал чоң салгысы келсе ошого жараша баасы да жогору болот. Чакан салгысы келсе баасы ылдыйраак болот да. Анан салган материалдардан да көз каранды албетте баасы. Бирок максималдуу суммасы ошол 700 миң, 800 миң сомго чейин. Эгерде жакшы өздөрүнүн бизнес планын коргосо, анда ошо 700-800 миң сомго чейин. Бул канча жылда акталышы мүмкүн? Бул кредит ошо 3 жылдан 5 жылга чейинки мөөнөткө берилип атат. 10% менен, жылдык 10% менен берилип атат. Анан эгерде жакшы иштетсе 3 жылда актайт. Себеби биз өзүбүз ошо практика жүзүндө көрдүк быйыл. Былтыркы жылы салган фермерлер ошо быйылкы кышкы сезондо иштетип, дээрлик 30%, 40% уже жапкан учурлар да кездешти да. Мына түптө Ишем мырза айтып атпайбы, колдон келишинче аракет кылып атат. Анан бизде ушул арпа буудай менен андан сырткары картошка бар. Картошканы асылдандыруу багытында иш-чара жүргүзүп көрдүңүздөрбү? Мына акыркы мезгилде түптөгү картошкалардын дагы сапаттуулугу төмөндөп кеткендиги боюнча көптөгөн агрономдор дагы башка специалисттер айтып атат. Ушул мүмкүн түпкө ушул картошка үрөндүк жагынан жардам берүүнүн формасы барбы сиздерде? Албетте бул темада дагы көптөгөн коомдук фонддор, коомдук уюмдар иштеп келген. Ар бир долбоордун бир өзүнүн көздөгөн максаты бар. Долбоор дегенибиз бир башталышы бар, анан аягы бар нерсени долбоор деп коет экенбиз. Ошондуктан ушул биздин негизги ушул Карагат плюс программасынын максатыбыз жана багытыбыз ушу мөмө жемиш менен гана чектелип калган да. Бирок бизде алдыда бир жакшы пландарыбыз бар. Ушул Карагат плюс менен эле, ушул долбоор менен эле чектелбестен келечекте ушу мөмө жемишинен жалпы айыл чарбасына өтөлү деген багытыбыз бар да. Себеби бул программанын бир өзгөчөлүгү бул комплекстүү мамиле жасоо да. Дыйкан өстүргөндөн баштап аны кайра иштетип, продукцияны кайра иштетип сыртка сатканга чейинки ошол чынжырчаны биз колдоо көрсөтүп атабыз да. Анан ар бир продукция менен ушул методика менен иштесек болот экен деген бизде ушундай бир тажрыйба болду. Методикаңыздарды билем, буга чейин дагы бир канча программалар жасалып келген. Сырттан эксперттерди чакырып келип атасыздар. Ошол эксперттердин кеңеши сиздердеги мындай айтканда жергиликтүү дыйкандарга кандай көмөк берип жатат? Мүмкүнчүлүк ошолордон таалим алып окугандын бир натыйжасы барбы? Албетте эми натыйжасы сөзсүз түрдө бар. Эми ал кеңешчилерди ар кандай коомдук уюмдар алып келип өздөрүнүн иштерин жасап атат да. Мамлекет тарабынан андай биз кеңешчилерди алып иштеткенге мүмкүнчүлүгүбүз жок. Биз бирок өзүбүздө айыл чарба департаменти бар. Ошол департамент аркылуу өзүбүздүн баягы кайсы ар бир тармак боюнча өзүбүз багыт алып туруп иштейбиз да. Ошол боюнча биз иш жүргүзөбүз. Быйыл дан эгиндеринин түшүмдүүлүгү кандай болчудай? Быйыл Кудай буйрса эми жакшы. Мына чөптү жыйнап бүттү. Жакын арада ошо чөптүн түшүмдүүлүгү былтыркыга салыштырмалуу бир арбын эле болду да. Дан эгиндердин азыркы убактагы көрүнүшү Кудай буйрса жакшы. Быйыл эми жаан көп жаап берди. Көп жаап жаан көп болгонуна байланыштуу мына Кудай буйрса мына август айында дан эгиндер оруп жыгуу башталат. Ошондон толук маалымат болот. Мына сиздерге мамлекет көптөгөн тапшырмаларды коюп атат. Айыл чарбасын өнүктүрүү, анын ичинде дыйканды өз алдынча иштөөгө багыт берүү, жеке
бир нерсени күтүп мамлекеттен үмүт өтпөөгө чакырып атат. Бирок ошондой болсо да бүгүнкү күндө бутуна турган түптө бир катар дыйкан чайпалар бар. Туурабы? Туура. Кооперативтерди уюштуруу жагынан кандай мындай чаралар, жылыштар бар? Кооперативтерди уюштуруу боюнча биз азыр Кыргызстандын Союз кооперативи деген уюм бар. Ошолор менен иш баштадык биз. Жок, түптө. Ошо түптө. Болгону Союз кооператив. Союз кооператив бар. Ошолорго мүчө биздин мүчөлөрүбүз бар. Ошолор аркылуу бир иш жүргүзүп атабыз. Азыр бир долбоор жазып атабыз. Бизге ушул дүйнө жүзүндөгү кооперативтердин баягы үлгүлөрүн алдык да. Үлгүлөрүн алып карасак, бул Япониядагы кооперативдин модели бизге ылайык элеткен да. Анткени баягы жер үлүштөрүнө байланыштуу. Андан кийин баягы ошол жер үлүшү аларда да баягы аз-аздан экен да. Бизге ошонун моделин алып туруп бир кооперативтерди түзсөк, келечекте ошол өнүккөнгө, кооперативтерди түзгөнгө мүмкүнчүлүк болот. Анткени бул кооператив түзүү бул заманында талап болуп атат. Мына көрүп атасыңар, азыр мына биз бүт өзүбүздүн күчүбүздү экспортко кандай чыгарабыз, ошол маселени коюш керек да. Бул боюнча биздин губернатор сиздерге экспортко чыга турган түп келген деген татынакай жол бар. Мына Нурлан мырза айткан күнөсканаларды Кудай буйруса түптө көбүрөөк ачып калсаңар, башка аймактарга караганда сиздердин экспортуңар көбүрөөк болот эле да. Туурабы? Мүмкүн жашылча жемиштерди айдатуунун формасын таппай атасыздарбы? Жок, эми ал азыр өндүрүүнүн биз көлөмдү көбөйтүш керек да. Мына бизге чыгып атат Россиядан, Казакстандан кардарлар. Биз сатып алат элек баягы картошкөнүн көлөмү боюнча, жанагы мөмө жемиштер боюнча. Бирок ошончолук биз көлөмдү бере албайбыз да. Алар сураган көлөмдү. Анткени алар биринчи. Ошон үчүн мына коомдук фонддор сиздерге жардамга келип атат да. Мондай кылсак, мону уюштурсак, сиздерден болгону ушул адамдарды уюштуруп берсеңиздер деп. Ошондой мүмкүнчүлүктөргө мындай бири-бири менен айкалыштырып кызматташууга болот да. Мына сөзсүз түрдө ошо көмөктөшүп иштеп атабыз. Бир багытта иш алып барып атабыз. Мына ошонун бири мына Карагат фестиваль өткөргөн атпайбызбы? Бул фестивалдын да негизги максаты жанагы чет мамлекеттерден биз кардарларды табыш керек. Анан акча каражаты боюнча айтып атпайбызбы? Биз ушул мамлекеттин азыр пока мүмкүнчүлүгү жок, жанагыдай чоң каражат бергенгечи. Ошондуктан чет мамлекеттен биз донорлорду тапсак, өзүбүз баягы сунуштасак, мына бул тармакка акча салсаңар, баягы кирешеси көбүрөөк депчи. Ошол негизги максат. Ошо келсе, ошол тармакка анан мүмкүнчүлүк болот деп ойлойм да. Эми көп мамлекеттерде, өнүккөн мамлекеттерде көбүнчө жанагы частный инвестиция да, баягы жеке инвестиция салышат да. А бизге тилекке каршы айыл чарбасына көп кызыкпай эле ал алып саткан бербейт да. Натыйжа бербейт. Анткени алып сатканга көнүп алган. Мен башта өз иштеткиси келбей. Жок. Бул маданияттан кантип чыгып, ошол маданиятка киргизишибиз керек. Иштетсе болот. Биз просто биздин бизнесмендер. Сиз ошол багытта иш алып барып атасыз да. Алып барып атабыз. Бизнесмендер көнүп алганда бүгүн салган акчасын бир жылда кайра чыгарып алыш керек да. Ошон үчүн мен айтпадымбы, айыл чарбасы бир жок эле дегенде бир 3 жыл күтүш керек. Мынакей мен көлдүн тегерегинде мындай жакшы эле түзгеле билем, көлөрөнөрүн. Азыр күндө бизнесмендер алдына ала абрикостун баасын бычып, алдына ала элдерге каражатын берип койгон. Ал баа көтөрүлсө дагы ошол баа менен бизнесменге берет. Муну токтотууга болобу, болбойбу? Жок, бул эми базар маселеси, муну базар өзү регулировать этип токтотот да. Жок, бул мисалы ошого сиздер мамлекеттик бийлик катары көмөктөшүп, дагы дыйкандардын өзүнүн жеке чарбачылыгын өнүктүрүүгө, алардын салымын мындай арттырууга. Анткени бир киши өзү алып эле өзүнүн пайдасына кетип атат, а дыйкан өндүргөн баасы өзүн актабай калып атат деген маселелер бар да. Бул маселеге кандай карайсыз? Бул боюнча биз мына Карагат плюс проектиси менен биргеликте иштеп атпайбызбы? Ушул жерде жанагы чоң көлөмдөгү кардарларды тапсак, анан ошол кардарлар менен иш алып барып туруп, жанагы фермерлерди чогултуп продукциясын убактылуу сактоочу жайга кармап, анан мынакей сиздер айтып атасыздар бүгүнкү күндө ушул инвестиция, ички инвестиция кылып аткан, мындай айтканда бул ички инвестиция болуп эсептелет, Умтөрдүн каржылоосу менен. Туурабы? Анткени ишкана биздин көл өргөнүндө жайгашып атат. Алар өздөрү биздин дыйкандар өндүргөн товарды сатып алып атабы же дагы эле сырттан ташып келеби?
Албетте жергиликтүү продукцияны сатып алуу да бар. Бирок жана жакшы Канча пайызы түшөт? Ал аябай эле аз пайыз. Аны айтсак деле бул жерде аябай эле аз пайыз. Себеби жана жакшы маселени көтөрүп кеттиңиз. Биз продукцияны каяка сатышат, кандайча сатышат деп. Биздин долбоордун дагы бир ошо максаты, негизги максаттарынын бири ушул да. Ошо уюшкандыкта ошо сатууларды жакшыртууда. Мисалы үчүн азыр ар бир фермер жеке өз алдынча сатып атат. Фермер жок аз өлчөмдө өндүрүп атат да продукцияны. Россиядан келген клиент ага көп көлөм керек. Жок дегенде 50 тонна же 60 тонна. Жөнөкөй эле мисал, өткөн жылы ошо бизге кайрылышты Россиядан 70 тонна малина бизге керек деди. Ошончо объемду биз чыгарып бере албай атабыз да. Чыгарабыз, бирок ал малина 10 килограммдан, 20 килограммдан, 100 килограммдан ар кайсы жерде болуп атат да, ошону уюштуруп сатуу бизде жок болот. Ошол максатта биздин программанын алкагында ошол уюштуруп сатууну жакшыртуу максатында топтоочу жайларды түзүү дагы ишке ашырып атабыз да. Топтоочу жай дегенибиз закат пункттарда ар бир райондо болобу же 5 айылдын ортосунда бир болобу, атайын ошо соода менен алектенип жүргөн адамдарды ошолорду күчтөндүрүп, ошолорду андан ары байланыштарын күчөтүп. Мынакей сиздер эме кылганга чейин эле бир жакта бизнесмендер алып кетип атат. Кеп ушундай болуп атат да, Мына сиздер уюштуруп ошону жасайлы деп атасыздар. Аракет кылып атасыздар. Мына сиз айткандай ошол топтоштуруучу бир пункт ачуу. Закат контораларды уюштуруу. Ошондо дыйкандын дагы баасы акталат беле деген маселе чыгып атат да. Туурабы? Ушул маселе боюнча мына коомдук уюмдар көтөрүп аткан закат конторалары боюнча мындай топтоштуруп жыйноочу бир пункттарды ачуу боюнча сиздерде аракет кандай? Бул эми аракет мамлекет түзбөш керек. Бул жанагы өндүрүүчүлөр өзлөрү түзүш керек да бул уюмдучу. Анткени мамлекет түзгөн мына көрбөдүкпү? Ошол жерде баягы чирип жок болуп кетет да. Ошон үчүн жанагы алгачкы этабын мамлекет ошол жардам берип түзүп эме кылса, элдер ошол багытка көнөт беле деген нерсе да. Анткени мамлекет деген мамлекет. Элдин бардыгы мамлекетке ишенет. Туурабы? Биз ошого багыт беребиз да, окутуп үйрөтөбүз. Мындай кылса мындай болот депчи. Бирок азыркы учурда биз ушу өндүрүштү биринчи көлөмүн көбөйтүп алсак, андан кийин бара-бара өзүнөн өзү түзүлөт ал. Жана сактоочу, жанагы топтоочу жайларчы. Ошон үчүн азыркы бизде проблема өндүрүштү көбөйтүш керек да. Өзүңүздөр билесиздер, Ысык көлдө бул апорт алма менен дүйнөгө даңкталып да жүрөбүз. Апорттун дагы мөмө берүү мөөнөттөрү багы мөмөлөр азайып бараткандыгы боюнча дагы эксперттердин атайын пикирлери бар. Апортту биз Ысык көлүнүн жээгинде толук сактап калганга мүмкүнчүлүгүбүз барбы? Нурлан мырза. Бул боюнча азыркы учурда бир чоң көйгөй турат. Ысык көл негизи эле Ысык көл регионунда жана башка региондордо азыр бир ушул мөмө жемиштеринде бир жаңы оору пайда болду. Бул бактериялык ожог деп коет экен, же бактерия күйүгү деп которуп жүрөбүз. Ушунун дарылоо жолу азырча толук кандуу чечилбей атат да. Сиз жана жогоруда жакшы айтып белгилеп кеттиңиз, чет өлкөдөн келген эксперттердин кандай пайдасы болот депчи. Ушу жакында биз ушул башка бир долбоорлор менен кызматташып бир ушул Америка Кошмо Штатынан атайын ушу багбанчылык боюнча адистер келди. Андан сырткары Бай жер деген коомдук уюм аркылуу дагы ушул бактерия күйүгү деген ушул боюнча атайын адис келди. Жергиликтүү бир чакан эле бир фермерлерге биз кеңеш берүүгө жетише алдык, себеби алардын убакыты чектелүү. Ошондо алар айтып атат, бул орунду дарыласа болот деп. Эгерде бирок дарылай албасак, биз эгерде убагында ошону бөгөт коюп жое албасак, анда биз жана сиз айтып аткан апортту дагы андан башка мөмө жемиштердин дагы эң негизгиси бул алмуруттун дээрлик 100% жоготуп алуу коркунучу турат азыр. Ишен мырза, бул боюнча сиздер кандай маселе көтөрүп атасыздар? Ушул мөмө жемиш мына азоттун жетишпестиги мөмө берген бактарактарга, жемиштерге дегендей. Бизде ушул мамлекеттик защита растений мекемеси бар. Ушул райондо да биздин өкүлү бар. Ошолор болуп туруп биз көзөмөл жүргүзүп турабыз да. Көзөмөл жүргүзүп, анан фермерлерге ошол ооруларды кайсы убакта кандай багытта дарыласа болот, только биз ошого кеңеш бере алабыз. Биз анан сатып алып келип муну
мындай кыл тигиндей кыл деп баягы мажбурлаган. Сиздердин башыңыздар оорубайт ага. Жок, биз эми карап турабыз да, анан карап ошолорго Мынакей багыт берип турабыз да. бизде Билеген академия деген институт бар. Бул академия чоң ошол элибизде бир канча биологиялык адистерибиз бар. Алардын ойлоп табууларынын көбү ошол көлдүн бир катар ири окумуштуулары бүгүнкү күндө ошол көлдөгү ооруп аткан мөмө жемиштерди сактап калуунун жолун сурап көрдүңүздөрбү же чет өлкөлүктөр жардам бермейинче биздин академиктер кыймылдабайт экен? Жакшы белгилеп кеттиңиз. Негизги биз долбоордун алкагында жеке эле ошо Ысык көл облусу менен чектелип эле ошол жерде эле жатып алып кайнап аткан жокпуз өзүбүз менен өзүбүз. Албетте республикалык деңгээлде сиз айткан ошо илимдер академиясы менен дагы атайын кызматташуу меморандумубуз бар. Ал меморандум боюнча биз ушул азыр жанагы биз алып келип аткан көчөттөргө изилдөө жүргүзүп атабыз. Чогуусун финансылык колдоону ушу долбоор биз көрсөтөбүз. Илимдер академиясы атайын өздөрүнүн адистерин ошо көлгө жиберип, биз 3 айда бир атайын кыдыруу жасап, жанагы көчөттөр эле эмес, азыркы өсүп аткан алмага, ашпурутка жана башкага дагы изилдөөлөр жүргүзүп атышат. Бул жаңы келген көчөттөр боюнча, сырттан келген. Жаңы келген көчөттөр боюнча. Себеби бул жаңы келген көчөттөрдө дагы ар кандай оорулар келиши мүмкүн сырттан. Ошо менен бирге бул көчөттөрдү атайын реестрде коет экен. Ошо реестрге киргизгенден кийин гана биз ошол көчөттөргө автор болуп сыртка гана башка жакка экспорттоп сата алабыз. Ошол жагдайда дагы ушу Илимдер академиясы менен. Мисалы, Польшадан келген карагаттын түрү кайсы кандай экен? Айырмачылыгы бизден буга чейинки жергиликтүү карагаттардан. Бул жерде бир нече сорт келди. 5-6 сорт келди карагаттын жана малинанын сорттору. Ар бир сорттун өзүнүн өзгөчөлүгү бар. Кээ бир сорт өзүнүн таттуулугу жогору болуп айырмаланса, кээси алыска транспортировкалоо үчүн баягы сырткы кабыкчасы калың болот экен. Ошого ылайыкташкан сорттор бар. Эрте бышуучу жана кеч бышуучу сорттор бар да. Кыскача жалпылап айтып кетсек мындай болот. Биз жасап аткан иштердин баарын тең ушул коомчулукка айтып атабыз, жеткирели деп атабыз. Ушул жагдайда жана ушул фермерлердин продукциясын сатуучулар менен өндүрүүчүлөрдүн ортосундагы байланышты түзүү максатында ушул жакында 8 августта Түп районунда Түп райондук администрация менен бирге Карагат фестивали Түп районунда өтөт. Ушу фестивалды уюштуруп атабыз да. Анан баардык кызыккан адамдар болсо, ушу жаңы технологиялар менен таанышабыз дегендер болсо, албетте биздин эшигибиз ачык. Уюштуруучулар ушу райондук администрация менен. Рахмат, урматтуу эле көрүүчүлөр, биздин программабыз соңуна келип жетти. 8 августта өтө турган Карагат фестивалынын уюштуруучулары андан сырткары аны колдоп көмөк кылып аткан Түп райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы акими Ишен Кожалиев мырза, Карагат фестивалынын уюштуруучусу Нурлан Токонов мырза болду. Албетте, мөмө жемиш бул баарыбыздын көйгөйүбүз десек да болот. Биздин организмибизди, биздин дене боюбузду жетиштүү азыктар менен камсыз кылуу үчүн аракет кылып жаткан биздин агаларыбызга рахмат айтуу менен көрүшкөнчө саламатта калыңыздар деп биз программабызды жыйынтыктамакчыбыз.